Мен 6 жашы жетелик бала турат менде. Өзүм болсо ушул иштеп жүрүп, рак илетине чалдыктым азыр. Ушул учурда азыр өзүмдүн ден соолугум менен күрөшүп атам. Күйөөмдүн ден соолугу күндөн күнгө начарлап атат. Алга ким жооп берет? Тилек беймарал сыртта жүрө бериш керекпи? Кадыр эмне үчүн зарды боштондукта жүрөт? Ошонун машинасынан кан табылып атса, эмне үчүн бир ушул Кадырды кармай албайсыңар силер? Андан чоң кылмышкерлер камалып аткандан кийин Кадырды эмнеге күчүңөр жетпейби? Мен ушунчалык мен жооп таба албай атам ушул күндөн бери. Азыр бир бутум Бишкекте, бир бутум Жалал Абадта отуруп, мен чийдей балдарым ушул жака таштап, менин күйөөмдүн ак экенине ишенип ушул күнгө чейин ушул бутум жеткен жерге чейин мен азыр чуркуп атам. Эмне себептен прокуратурага барсак, ал жакта силерге жиберип коет. Азыр сизге келсем, биз ал нерсеге жооп бере албайбыз деп атабыз. Кадырды эмне кылабыз ошондо? Боштондукта жүрүп, ошо менин күйөөм ошол жакта калабы? Так, кылмыш боюнча конкреттүү суроо да. бөлүнгөн кылмыш ишке сиз жана белгилеп калгандай